Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта профессор Қанат Жанузақов, Қырғыз-Түрк Манас университетінің спорт илимдер факультетінің деканы. Өзі мұрдағы спортчу. Москвада Спартак мен жоқ СССР-дың құрама командасының илим изилдөөчүсү болгом, анан кийин ЦСКАнын ЦСКАда илим изилдөөчүдү жүргүзгөм. Москвадагы ЦСКАда. Футбол боюнча. Футбол боюнча Кыргызстанда биринчи илимдин кандидатымын. Ошол футбол боюнча. Футбол теориясы, методикасы боюнча. Азыркы спортко абдан мындай мамлекет тарабынан бир топ жакшы көңүл бурула баштады. Мына спортта Дене тарбия академиясында жаңы манеж ачылды, баары мактап атышат, жанагы жерге төшөлгөн эмес аябай сонун деп. Кандай болду? Мен биринчи сурооңуздун башында мындай болуп атат да. Азыркы мезгилде, бүгүнкү күндө Кыргызстанда дене тарбия жана спортко мамлекет тарабынан өтө чоң көңүл бурулуп атат. Анын бир топ багыттары бар. Алсак биринчи кезекте спорттун материалдык техникалык базасын чыңдоо. Бул чоң нерсе. Экинчиден мыкты спортчуларды даярдап эл аралык мелдештерге чыгаруу. Бул эмнеге байланыштуу? Бул албетте бюджетке байланыштуу. Акыркы мезгилде Кыргызстандагы дене тарбия спортко деген бюджет 3 эсеге көбөйдү десем мен жаңылбайм. 3 эсеге көбөйдү. Анан ошолордун бири мына берки ушул жуманын башында Бейшен Турузбеков атындагы дене тарбия жана спорт академиясынын 42 жылдан бери оңдолуп түздөлбөй ремонт көрбөй келген жеңил атлетика жана футбол манежинин түп тамырынан бери оңдолуп түздөлүп заманбап талаптарга жооп берген деңгээлге чыгарылып даярдалышы. Аны биз мына экинчи күнү ачтык. Ага чейин бир жума мурун өлкөбүздүн президенти Садыр Нуркожоевич өзү келип, бир сыйра кыдырып, көрүп, талдап көрүп, анан кийин эми ачсаңар болот экен, мына мен силерге даярдап бердим. Ушуну жакшы, үнөмдүү, пайдалуу, азыркы талаптарга жооп бергендей кылып, сактап колдонуп алгыла деп уруксат берип кеткендиги үчүн биз ачып алдык. Ал кишинин убактым болбойт, келе албайм, өзүңүздөр ачып алыңыздар деп уруксат берди. Ошон үчүн биз ачып алдык. Анан мына ушуну бир аз улай кетсем, мындайда өзү спортто мыкты спортчуларды даярдоонун өзүнүн системасы бар. Ал система примерно 6-7 подсистемадан турат. Мындай айтканда кичинекей системалардан турат. Ошолордун эң негизгилери бул биринчи кезекте албетте кадр маселесин даярдоо, жакшы машыктыруучуларды, жакшы адистерди даярдоо. Экинчиси ал спортту өнүктүрүү үчүн материалдык техникалык базаны, то есть залдарды, аянттарды, стадиондорду, так, ар бир спортко керектүү шаймандарды, так, даярдап берүү. Бул экинчи мындай айтканда жооптуу подсистема болот. Ал эми үчүнчүсү болсо ошол системанын методикалык, илимий негиздерин даярдоо. Бул эң жооптулардын бири. Мына ушул 3 мындай айтканда түрөч, 3 пайдубал бул спорттун өнүгүшүнө чоң жол ашат. Мындан башка да бар, там сөзсүз түрдө мелдештердин уюштурулушу, так, бирок мынаркы мен белгилеген үчөө. Азыркы мезгилде биздин өкмөт президентибиз мына ушул 3 багытка, 3 системага аябаганда жакшы көңүл буруп атат. Мына ошонун негизинде мына 1 жылдын ичинде деп коеюн, мен 1 жылда Кыргызстанда мурун 10 жылда жазалбаган спорттук залдар, аянттар оңдолуп, түздөлүп, жаңылар дагы
курулду. Ошонун бири ушу Дене тарбия жана спорт академиясынын жеңил атлетика жана футбол манежи. Эми ошол манеж жөнүндө мен кыскача айтып берейин. Бул манеж бир кездерде бул 74-75 жылдарда өткөн кылымдын деп коеюн, 1900. Ал кездерде ошо Бейшен Турузбековичтин өзүнүн инициативасы менен, өзүнүн мындайча бүт күчүн Москвадагы Госком спорттун адистерине салып атып, ушуну баштаган. Анда Орто Азияда мындай зал жок болчу. Орто Азияда жок манеж биринчи кезекте ушул Кыргызстанда курулган. Бул 74-жылы башталып, 76-жылы бүттү. Күзүндө бүттү. 76-жылы бүттү. Мына ошол кезде мен да жаңы бүтүрүүчү болгом. Ошол мени алып калып, мен ошол жерде мугалим болуп 1 жыл иштедим. Андан кийин Москвага кеттим. Ошон үчүн мен муну жакшы билем. Москвага барып аспирантурадан окуп аткан мезгилде армияга чакырып калды. Анан армияны служить этип, анан кийин кайра келип окууну улантып, мен 1982-жылы кайра бул азыркы академияга мугалим болуп келдим. Мен келер менен мени заведующий кафедра кылып койду. Бейшен Турузбекович. Сен болду, тиги окуп келдиң, үйрөнүп келдиң, сен заведующий болосуң деп. Ошол кезде, мен келген кезде бул манеж кайрадан ремонт болуп атыптыр. Кайрадан. Ремонт болгон себеби жанаркы манеж курулган мезгилде ортосунда футбол, баскетбол ойной турган жери пол, деревянный болчу, мындайча жыгачтан. Ошон үчүн ал эми ал жерде спорт оюндары гана болот, ал эми жеңил атлетикага туура келбей калат. Анан кийин бул биринчиден, экинчиден ал түз болгон, азыркыдай манеждин ичиндеги кайрылуу өйдө жагы болгон эмес да. Ошон үчүн кайрадан ремонт болуп, мен келсем жазап аткан экен. Ал жерде түздөлүп, асфальтталып, анан эки тарабы кичинемдай чуркаганда көтөрүңкү болуп, так түз кетип калбай тургандай болуп, айлана тургандай болуп, жазалып, баягы пол алынып, ал жерден асфальт алып, анын үстүнө арман төшөлдү. Арман эми ошол кезде Казакстанда чыгып аткан эң бир мындайча заманбап синтетикалык мындайча айтканда спорт аянтчасына төшөй турган жабдык болчу. Мына ошол төшөлүп, мына 82-жылы бул манеждин экинчи бир жаралуусу болду да, экинчи төрөлүшү деп коет да. Жакшы болду. Мына ошол жерден мен как раз кафедра башчысы болуп иштеп, футбол жана жеңил атлетикадан сабактарды өткөрүп, адистерди даярдап иштеп келдик. Мына ошондон бери бул манеж эч кандай ремонт көргөн эмес. 82-жылдан бери. 82-жылдан бери көргөн эмес. Мындайча айтканда, баягы армандар кадимкидей жешилип, ушу ар жактан асфальты көрүнүп калган мезгил болчу. Мына ушулардын баарын бир келип көрүп кетип, Садыр Нуркожоевич, өзүм окуган институттун, өзүм машыккан манеждин абалы ушундай жетип калыптыр деп келип көрүп кетип, андан кийин тапшырма берип, ушул манежди толугу менен кайрадан жаңылап, жаңыртып, анан азыркы заманбап эл аралык мелдештерге коюлган талапка жооп бере тургандай деңгээлге көтөрүп туруп, анан бизге өткөрүп берди. Биз ошону ачып алып, эми ал жерде сабактар жүрүп атат. Ошондо машыккандар, ошондон сабак алгандар канча жылдан кийин эме бере баштайт? Жыйынтык бере баштайт. Суроо абдан туура. Анткени спортто бир жылда чоң жетишкенге жете албайсың. Өзгөчө бул футбол, жеңил атлетика, күрөш, оор атлетика, бокс деген спорттордо. Мисалы, акыл спортторунда 1 жыл, 1,5-2 жылда эле жакшы ийгиликтерге жетсе болот. Так, ал эми мындай жогорку таймашта өтүүчү татаал техникалык, тактикалык, психологиялык талаптарды коюлган спорттордо эң аз дегенде 5-6 жылда барып анан результат берет. Ал эми адистерди даярдаганда, эми бул манежде биринчи кезекте биз дене тарбия спорт адистерин даярдайбыз да, окутабыз. Булар болчу болсо 4 жыл окуп бүткөн кезде
алар булар жаңы көп баскычтуу адистерди даярдоо системасы боюнча булар бакалавр болушат, андан кийин 2 жыл окушуп магистр болушат, анан кийин докторлук правоны түшөт. Жакшы мындай айтканда өндүрүмдүү эмгектен ала турган, анан кийин илимий методикалык негизде сабак бере ала турган деңгээлге чыгыш үчүн албетте 6 жыл керек болот. 6 жыл керек болот. Ошондон баштап акырындап мындай айтканда өндүрүмдүү эмгектене баштайт. Ал эми дүйнөлүк деңгээлге деги спортчуларды даярдаш үчүн албетте бер жагы 15-20 жыл керек болот. Потому что азыркы спорттун талабы өтө жогору. Мындай айтканда грамм, миллиграмм, анан миллиметр, миллисекундтар определять этет. Бир секундка, допустим, чурко ылдамдыгын түшүрүш үчүн 1,5 жыл тер төгүш керек. А 1,5 жылдын ичинде ал спортчунун бер жагы бир 25-30 литр терди агызыш керек. Вот спорттун азыркы мезгилдеги талабы аябагандай жогору. Анан азыр мына өзгөчө ушу кийинки кезде спортту түшүнгөн, билген, анан ички мазмунун түшүнгөн жетекчилер келип спортко мындай дене тарбия багытына аябагандай жакшы көңүлдөр бурулуп атат. Мен ойлойм, бул жакынкы эле күндөрдө бир 3-4 жылдан кийин чоң жемиштүү ийгиликтерин бере баштайт. Таланттарды изиш керек да, жаштардын таланттарын. Аларды жанагы орусча пик форма дейт эмеспи? Ошондойго жеткирип, мелдештин учурунда ошол эмесине эң өйдөккү деңгээлине жеткендей кылып, Туура, бул эми албетте биринчи кезекте ошо жаштарды тандап алыш керек да, алардын өзгөчө жөндөмдүүлүгүн баягы катылып жаткан ички өзгөчө жөндөмдүүлүгүн табыш керек. Аны табыш үчүн атайын методикалар бар. Ошол методикалардан өткөргөн кезде, изилдеген кезде ал баланын ички жөндөмдүүлүгү чыга баштайт. Бирисинин жөндөмдүүлүгү өзүнүн организминин жаралышына, булчуңдардын узундугуна, кыскалыгына, так, мындай айтканда жоондугуна жараша алар кандай спорттун түрүнө, так, анан алардын темпераментинин абалдарына жараша ал кайсы спортко ылайыктуу. Так, эгерде мисалы холерик боло турган болсо, ал негизинен ыкчам спортторго аябай жөндөмдүү болот. Ал эми сангвиник, флегматиктер боло турган болсо, ал мындай кылдап, мисалы мылтык атуу, тапанча атуу, жаа атуу, где баягы аябагындай токтоолук менен, так. Ошон үчүн илим азыр эң негизги спорттун ички эмесин ача турган азыр только илим. Илимге чейинкилердин баары азыр жазалып калды. Так. Мындан аркы спортчунун ачылышы только илимге гана байланыштуу болот. Потому что биз ошондой деңгээлге чыктык. Мурункудай көнүгүүлөрдүн эсебинен, алардын оптималдаштыруу, анан тиги инвентарлардын жазалышы, алардын даярдалышы боюнча, так, алардын баарын колдонуп келдик. Бул машыктыруучулардын дагы педагогикалык тажрыйбаларын да колдонуп, ошолор негизинде азыр спорт аябагында жогору көтөрүлдү. А мындан аркы улам жогорулаган сайын спорттун өсүшү, рекордтордун жаралышы аябагында чоң талаптарды кое баштады. Бул жерде азыр только илим чоң жардам берет. Мына ушул себептен биз биринчилерден болуп Кыргыз-Түркманас университетинде так спорт илимдери факультетин ачканбыз. Мындай факультет Кыргызстанда жок башка. Европада бар, Түркияда бар. Анткени факультеттин негизги эле мындай айтканда аты айткандай, биздин факультеттин бүтүрүүчүлөрү илимий негизде билим алган, келечекте илимий негизде иштей ала турган багытта болуш керек. Канча адам иштейт, факультетте окуйт? Азыркы мезгилде факультетте 205 студентибиз бар, 2 бөлүм бар. Анан мына ошол 2 бөлүмдө негизинен алардын 92%, 92-94% кыргызстандык жаштар,
Анан кийин Түркиядан бираз бар, Казакстандан бар, Өзбекстандан дагы бар. Анткени биз түрк дүйнөсүнө адистерди даярдоо багытындабыз. Мисалы атайын квота бар. Казакстандык жарандарга, түркиялык жарандарга, түрк тилдүү өлкөлөрдөн биз 1-2 студенттерди алып, аларды даярдап, кайра ошол өлкөлөрүнө жибергенге. Студенттер барып турабы практикага, Түркияга же башка өлкөлөргө? Студент алмашуу программасы бар. Ошондуктан ошо студент алмашуу программасы менен Түркиянын бир канча университеттери менен биздин байланышыбыз бар, келишимдерибиз бар. Ошого жараша 1 семестр, 2 семестрге чейин биз жиберип турабыз. Алар барып, ал жактан да окуп, көрүп, үйрөнүп, ал жактагыны бул жака, биздегилерди ал жака көргөзүп, мындай ешкандай байланыш бар. Мына Бишкекте мына манеж курулду. Айыл жергесинде кандай ушундай эмелерди, инфраструктура спорттук? Эми мындай Совет заманында айыл жерлеринде абдан жакшы болчу. Анан кийин биз эгемендүүлүк алгандан кийин баягы жеке менчикке өткөн мезгилде баягы мурунку аянтчылар, мурунку залдар, мурунку комплекстер талканып калды. Жоюлуп кетти. Аларга үйлөр курулуп калды, алардын ордуна дене тарбиялык комплекстер бар да, алардын темирлери сатылып кетти, ушундай болду. Бирок азыр кайра жандана баштады. Так, айыл өкмөттөрү кичинеден болсо дагы акыркы мезгилде бюджет оңолгон сайын спортко дагы көңүл бурула баштады, клубтар уюштурула баштады, жеке менчик клубтар да пайда боло баштады. Жеке менчик спорт аянтчалары, курулмалар пайда болду. Азыр кичине жандануу бар. Бирок дагы көп алдыда жумуштар бар. Бул планда мектептердеги залдар азыр кандай абалда? Менимче абал көп жакшы эмес. Мисалы үчүн биз окуп жүргөн кезде мектептеги сабак 1-2-де 3-те бүтсө, андан кийин спорт зал тим эле бошочу эмес. 2 саат бир секция ийрим дейбизби да? Андан кийин 2 саат башка, кечки 9-го чейин эметчү. Туура. Совет мезгилинде окуу программасы дагы, анан окуу тарбия процессин уюштуруудагы ушул сиз айткандай талапта болчу. Анан биз мына эгемендүүлүккө келип кичине кыйын абалдын мезгилинде булардын баары жоюлуп кеткен, залдар каралбай калган, так, инвентарлар чыкпай калган, келбей калган. Ошол мезгилде оор мезгил болду. Бул жерде бир белгилеп кетүүчү нерсе, Кыргызстанда спорт индустриясы, так, мындайча айтканда 2-3% бар. Калганы бар тыштан. Совет мезгилинде алыскы райондогу мектептерде алар жерде деген брусиялар бар болчу. Турниктер бар болчу. Так, спорттук аттар бар болчу, спорт эшектери бар болчу, аркандар бар болчу, гантелдер бар болчу. Аны бизге Москвадан, Ленинградтан, Киевден, Минсктен, Тбилисиден жиберип турчу. Вагон-вагондор менен келчү, бар болчу. Анан ал кийин Совет заманы жоюлгандан кийин алар келбей калды. Эскилер сынды, жоголду, ыргытылды, кетти, сатылды. Жок. Азыркы мезгилде мектептерде бир гана эмне бар? Топ бар. Раз топтун түрлөрү бар, сатып алышат, сатып беришет. Так. Анча-мынча тиги спорттук килемдер бар. Так. Бирин-серин баягы гантелдер бар, скакалкалар бар. Так, аркан бар. Бирок мурункудай турник, брусья, ары бийиктиктеги брусьялар жана башка инвентарлар жок кесе. Дене тарбия сабагына начар көңүл бурулуп калган. Мына урматтуу Садыр Нургажоевичтин биринчи жарлыгы дагы инсандын руханий адеп ахлактык көнүгүүсү жана дене тарбиясы деп биринчи жарлыгы чыкпады. Мына бул жарлык жөн эле чыккан жок. Ошону ичинен билген үчүн, ошону сыртынан да билген үчүн жана ал чоң маанилүү экенин сезип, шуну
биринчи кезекте ошо көңүл буруш керек деген ой менен биринчи жарлыгын алды. Бирок тилекке каршы ошонун ишке ашышы пока менин оюмча анча мындай айтканда талаптагыдай болбой атат. Бул жарлыктын талаптагыдай болгону бир жанагы материалдык техникалык базаларды даярдашы, бул жагынан жылыш бар. Ал эми сабактарды уюштуруу, өткөрүү, анын сабактардын мазмунун, анын программалык, нормативдик талаптарын толук аткарышка келген кезде бир топ кемчиликтер болуп атат. Ага азыр мына билим берүү жана илим министринин алдында атайын методикалык борбор курулду. Мен ошолор менен чогуу иштешип жардамдашып атам. Ошол борборго биз азыр ошо мектептердеги кесиптик мектептердеги, жогорку окуу жайлардагы, колледждердеги, лицейлердеги дене тарбия сабагын иреттештирүү, талапка ылайыктуу келип өткөрүү жолдорун тактоо, анан кийин мугалимдердин кесиптик ишмердигин жогорулатуу боюнча иштерди уюштуруп атабыз. Эми жакын арада бул багытта дагы бир топ ийгиликтүү иштер болот деген ойдобуз. Алдыда иштер көп, талаптар дагы көп. Бирок бул мындай ордунан жылып, кандайдыр бир уже бийиктикке көтөрүлө баштаганы биздин адистерди дагы, бизди дагы мындай шыктандырып атат. Убактыбызды аяктап калыптыр, бизге бөлүнгөн. Рахмат сизге. Бизде конокто профессор Канат Жанузаков болду. Кыргыз-Түрк Манас университетинин спорт илимдер факультетинин деканы. Рахмат. Сиздерге дагы рахмат, чакырганыңыздарга. Дайыма чакырып туруңуздар. Биз дене тарбия спорттун өнүгүшүнө ушунда көңүл буруп аткан сиздердин студияга ыраазычылыкты билдирип, дайыма биргелешип иштегенге даярбыз. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.